Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Канчыбек Кыдыршаевич, бүгүн биздин жыйналып чогулуп өтүп аткан себеби 2006-жылы кезекке туруп там курууга алты соттон жер алганбыз. Мэриядан токтому бар, кызыл эме гозактызы бар. Гозактыдан бир эле кишиден 9 кишиге чечим чыгарып берген. Мунун ичинен 4-өө жараксыз, 5-өө жарактуу болуп атат. Соттор бул жерлердин баарын жараксыз деп, кызыл китептин дагы, токтому да жараксыз деп чечим чыгарып таштады. Биз городскойдагы, областной сотко дагы, Верховный сотко да кайрылдык. Бардык эле бир тараптуу болуп, Үчкемпировдун ошол убактагы госрегистрдин начальниги жасалма жасап берген деп, ошонун себебинен бардык токтомдорду, гозактыларды жокко чыгарды. 29 кишини экен. Анын ичинен Верховный сотко да кайрылдык, УКМКга да кайрылдык, Генеральный прокуратурага да кайрылдык, президентский аппаратка да 2 жолу кат менен жолдоп кайрылдык. Бул жерде копиялары бар эмелердин. Ошол эмеге кайрылгандардын. Ушул жерден эми 9 кишинин ичинен 4-өөнүкүн жокко чыгарып, 5-өөнүкүн калтырып коюп атат. Бардыгыныкы эле архивде жок экен, мындай алып көргөндө. Бардыгын архивде жок экен. Архивди текшерип суразак, революция болгон дейт. 2 жолу ошолдо архивдеги эмелер, документтер жоголгон дейт. Ошондо бир эле токтомдон ичинен 5-өөнүкү жарактуу, 4-өөнүкү жараксыз. Бул жердеги дагы, бул жердеги кишиники дагы токтому 6 кишиге чыккан. Ошондой эле 6 кишинин ичинен 2-өө жараксыз, 4-өө жарактуу болуп чыккан. Бул дагы 4-өө жарактуу, 2-өө жараксыз. Бул токтомдо дагы. Гозактыны, токтомду баарын ошол убакта Үчкемпировдун начальниги, Үчкемпиров талантка шылташып, ошол жасалма деп 29 кишиникин жок кылып салды. 29 кишинин ичинде текшергенде ар бир токтомдо 5-тен 6-дан киши болгондо Үчкемпиров анда ошол убактагы мэриядагы бүттүгүн жасалма кылып берген анда. Ошонун себебинен адилетсиздик чечилип атат. Бул жерде токтомдордо 2-өөнүкүн жокко чыгарып, 4-өөнүкүн калтырып коюп атат. Бардыгы эле бир тараптуу болуп Үчкемпировго шылташып коюп атат. Аны Үчкемпировду, ошол убакта Турсункуловду, ошол убакта вице-мэр Осмоналиевди ошолор чакырып далилдеп бериш керек болчу. Сот эчте далили жок. Биздин эмебизди, укугубузду коргобой, ошол убакта вице-мэрдин, ошол убактагы мэрлердин, госрегистрлердин суроо мөөнөтү 10 жылдан өтүп кеткенине байланыштуу аларды сот жолуна тарткан жок. Сиздер ушуну карап чечип бериңиздер. Межрайонный сотто текшергенде мэриянын архивинен кезекте турган деп 195-чи очередте турган деп чыккан. Бирок ага карабай жокко чыгарып атат кийинки соттор. Бирок көп киши болуп текшерип барганда бирөөнүкү бар, бирөөнүкү жок эме болот. Архив жоголуп кеткен деди жер адиси. Бул эмени жерди там курууга жерди мэрияга там курабыз деп очередке туруп алганбыз. Аны ошол жерден бизди чакырып, токтом чыгарып, ушул кызыл китепти гозактыны бизге берген. 2 жыл мурун башталды. 2 жыл мурун башталып, ошол убакка чейин акыйкат табылбай, жогорку сотко чейин бардык, жогорку соттон да чыккан жок. Эч нерсе УКМКга 2 жолу, Ген прокуратурага 2 жолу, президентский аппаратка 2 жолу кайрылдык. Эми биздин эмебиз жеткен жок, укугубузду эч ким коргогон жок. Сиздер ушуну текшерип иликтеп, бизге жерибизди кайтарып бериңиздер. Биз урдап алган жокпуз, басып алган жокпуз. Бүттүгү законный түрүндө берилген бизге. Бул кызыл китеп дагы токтомдого бардыгы.